السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. İlim Bulağı YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Tajvид менен Куранды үйрөнөбүз онлайн курсунун 8 сабагындабыз. Сиздер менен бүгүн касра темасына байланыштуу касра аракетине тиешелүү мисалдарды окуйбуз. Анда эмесе сабакка жакшылап көңүл бөлүп, аркабыздан кайталап, дептерибизге жазып машыгууну улантабыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Азина. Амина. Вариса. Азифа. Шариба. Лабиса. Валия. Таби'a. Alima. Hamida. Amila. Rabiha. Mathali. Adasi. Lahabi. Masadi. Maliki. Falaqi. Qibali. Basari. Sami'a. Nasiya. Hasiba. Wasi'a. Dhahika. Fahima. Rakiba. Fahiya. Ар бир сабагыбыздын аягында сиздер менен маалымат бөлүшөбүз. 7 сабагыбызда Куран кайсы халифа кезинде китеп абалына келтирилген деген суроону бергенбиз. Ал эми жообубуз Куран Азирет Абу Бакыр халифа болуп турган кезинде китеп абалына келтирилген. Ал эми бүгүнкү сурообуз Куран кайсы халифа доорунда нускаларга көбөйтүлгөн? Куран алгач китеп абалына келтирилген, андан кийин бир канча нускага көбөйтүлгөн. Кайсы халифа доорунда экенин комментарийге жазып калтырабыз. Эгер билбесек, кийинки сабагыбыздын аягында үйрөнүп алсак болот. Сабагыбызга көңүл бөлүп башынан соңуна чейин көргөнүңүздөр үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Сиздер үчүн пайдалуу болду деген үмүттөбүз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Сабакты бекемдеп үйрөнүү үчүн үнсүз видео даярдалган. Бул видеодон өз алдыбызча окуп үйрөнөбүз.